Ошентип өзүмдү өзүм жубатып жашап калдым. Кудай бир себебин береттир деп, ар бир болгон нерсеге башкача көз менен карай баштадым. Айланадагы ар бир окуяга тыкырма биле кылдым. Кээде жөнөкөй көрүнгөн нерселердин артында да белги бардай сезилчү. Бирок жашоо жеңилдеп кеткен жок. Бизнесим күндөн күнгө артка кетип жатты. Кандай товар даярдабайлы өтпөйт. Складка үйлөп, текчелер толуп, акыркы акчабызга чейин кирип кеттик. Бул жөн эле ийгиликсиздик эмес эле. Бул түшүнүксүз тоскоолдук сыяктуу болчу. Күндүзү да дүйнө мага өзгөрүп көрүнчү, баары бар, бирок таза эмес. Көзүмдүн алдында бир пленка тургандай. Ачык көрө албайм. Жашап жатам, бирок толук сезбеймин. Денем болсо оорулушуп бара жатты. Жөн эле чарчоо эмес, ичтен басып турган жүк. Акыры укалоочуга бардым. Алгачкы сеанстардан кийин эле байкадым. Ал да кыйналып жатты. Колдору менен иштеп жатып, бир нерсеге каршылык көргөзгөндөй, бир нерсе жол бербей жаткандай. 2 күндөн кийин ал мага токтотуп койду. Убактылуу келбей эле турчу деди, үн өзгөрүп. Сол жагым бүт шишип кетти. Уктай албай калдым. Невропатологко бардым, себебин таба алышкан жок. Мен унчукпай калдым. Ичимде бир муздак коркунуч жылып өттү. Бул эмне болуп жатат? Эртеси ал өз чалды. Үнө мурдагыдай эмес. Шашылыш, тынчсыз. Сага айтпай кое албайм, деди. Мен тааныган бир эже бар. Ал сени көрүптүр. Жүрөгүм катуу согуп кетти. Ал айтты: сен кепинге урулуп калыптырсың. Жакынкы күндөрү кетет, деди. Сага өтө катуу дуба кылышыптыр. Аз эле калыптыр, деди. Дүйнө бир заматка токтоп калгандай болду. Сөздөр кулагыма жеткендей, бирок акылым кабыл албай жатты. Ал болсо улантты: сен келе бер, укалап жардам бере берем. Баары сенден чыгып кетет. Бирок бир аз токтоду. Ичер суусу аз калыптыр, деди. Телефон өчтү. Мен жалгыз калдым. Тынчтык. Бирок бул тынчтык эмес эле. Бул үнсүз коркунуч болду. Ошол учурда менде 2 жол бар эле. Коркуу же ишеним. Мен акырын ордумдан турдум. Кыбыланы карадым. Бул жолу мен жөн эле ыйлаган жокмун. Бул жолу мен акыркы үмүтүм менен жыгылдым. Эгер бул акыркы күндөрүм болсо, мен сага кайрылам. Эгер бул сыноо болсо, мен чыдайм. Бирок мени жалгыз калтырба. Көз жашым жерге тамчылады. Ошол көз жаш менен менин ичинде бир нерсе сынгандай болду. Же балким тескерисинче бир нерсе ойгонду.